Былтыркы оливье түгөнбөй жаман болду го, күнүгө ошону жеп. Азыраак эле жасасам болмок экен. Оокторго салып салайын десем, жалко, арасында тойбустун колбасасы бар. Агу да чо-то бузулуп атат, эчтегилерди алып келип жайып койсомбу үйгө. Эртеңкиге эмне тамак жасап койсом, кары киши суюк тамак жактырат да. Могу интернеттеги блогерлер кантип байып болду экен, өздөрүнөн кетип эле машина деле алып аткандар, үй деле алып аткандар. Аларды көрүп алып, мага очередь жетпей калбасын деп блогер болуп алганым кантейин. Эртең эмне видео тартып киргизсем, запастагы видеолордун баары калбай калды. Анда ойлоп отуруш керек, бул жиндинин колунан телефон такыр түшпөй калды деп. Анжелика болсо Америкага бара алып, брендовый кийимдерди, 3 пары 100 сомдук носкилердей кылып эле алып атат го. Үйлөргө бир генеральный уборка кылып коюшум керек эле, жаңы жылыңар менен деп бирөө жарым куттуктап келип калса, бунун палети чыгып өлгөнү калыптыр дебесин. Башкалар бир видео тартып эле мени карап койчу десе эле, арин көрүп эле аларды стористерине репост кылып эле укмуш болуп атышат го. Мен пешенеме уктуп атканда кара эшек тээп кеткенби билбейм. Могу ырчы блогерлер үй салса бартерге эле салып бүтүрүп коюшат экен үйлөрүнчү. Мен деле бетимди былтыйтып эле айтып чыксамбы, бартерге иштешебиз деп болгон стройкаларды бүтүрүп алат элек. Мая кечке ойлонуп жатып курсагымды ачып кетти. Кухняга алып бирдеке жеп келсемби? Үйдү да азыр жыйнап салсамбы, каникулда эртең кичине кечирээк турайын уктап. Теги морозтогу фаршты чыгарып койдум болду бекен, эртең самсы жасайын деп атпадым беле.